Саламатсыздар, менин YouTube каналымдын көрөрмандары, гүл сүйүүчү айымдар жана мырзалар. Азыр сиздерге кыш мезгилинде гүлдөргө кандай кылып кам көрөбүз? Бир аябай жакшы лайфхак менен бөлүшө кетейин. Кыш мезгилинде көбүнчө гүлдөрүбүз жакшы гүлдөбөй калат. Негизи эле уже кеч күздөн баштап кышында гүлдөрүбүз өзү өсүүсүн токтотот, баардык эле өсүмдүктөр сыяктуу. Бирок үйүбүздө жылуу жерде, жылуу терезеде тургандыктан гүлдөр анда өзүнүн өсүүсүн уланта берет. Жай болсо да улантат. Бирок алар бутон байлап, бирок ачайын деп жакшы ача албай жатса, значит биздин гүлдөрүбүзгө энергия жетишпейт. Кыш мезгилинде күндүн нуру кыска болот жана суук болгондуктан энергияны ала албай калат да, ошо күндүн нурунан энергияны ала албай калат да. Булар бутонун байлап ачайын деп келатып же ача албайт, жалбырактарын өстүрүп келатып ичке болуп калат. Анткени анын баардыгы энергиянын жетишсиздигинен, күндүн нурунун жетишсиздиги. Эми кышкысын анда биз гүлдөргө кандай кылабыз? Кышкысын мына гүлдөрүбүз бажырайып, ачып койгон, байлап койгон бутондорун жакшы ачсын десек, анда бизге эң жөнөкөй тамак ашыбызда эле колдонгон ушундай сахар, кантты колдонобуз. Ушул кантты колдонобуз. Ал үчүн бизге мен азыр 1 литр сууга канча кошосуз ошону айтып берейин. 1 литр сууга суу болсо биздики бөлмө температурасында болуш керек, сөзсүз түрдө жылуу болуш керек. Анткени терезе муздак, дагы муздак суу куюп жатсак, анда биздин тамырларыбыз үшүп кетиши мүмкүн, же болбосо гүлдөрүбүз стресс алып калат да. Ошол себептен жылуу сууга ушундай 1 литрге ушундай аш кашык менен сахар, кантты салабыз. Ушундай аш кашык менен толтуруп туруп бул жерге салабыз. Толтуруп салабыз. Кантыбызды жакшы эритип, ушинтип аралаштырабыз. Аябай жакшы эритип аралаштыргандан кийин анан биз гүлдөрүбүзгө сугарып чыгабыз. Глюкоза бул энергия берүүчү. Энергия берет. Өзү билесиздер да, адам баласы деле чарчап турганда ичине бир кусок шоколад жеп койсо, өзүнө келип кайра күчтөнүп калат. Ошол сыяктуу. Эми кыш мезгилинде күндүн нуру кыска болгондуктан биз ушундай жол менен биз гүлдөрүбүзгө энергия беребиз. Эми бул сууну болсо биз 1 айда 1 эле жолу колдонушубуз керек. Постоянно колдонгонго болбойт. 1 айда 1 эле жолу колдонуу керек. Болду, ушу менен гүлдөрүбүздү ушинтип кышкысын карасак, анда гүлдөрүбүз бизге кайрадан сонун болуп өсүп, сонун болуп гүлдөп, бажырайып, жалбырактары да жапжашыл болуп, сонун болуп гүлдөп бермекчи. Жана дагы жаңы стрелкаларын чыгарып, биздин гүлдөрүбүз жанданып, өзүнө келип баштайт. Ондай болгон декоративный гүлдөрүбүздүн дагы мондай болуп жаңы стрелкалары чыгып, сонун болуп өсөт да. Ушундай урматтуулар, кыш мезгилинде терезеде турган гүлдөрүңүзгө ушундай кылып кам көрсөңүздөр, гүлдөрүңүздөр сөзсүз түрдө сиздерди кубандырат.